Арыбаңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Дүйнөдө болсо кайра эле тынч эмес. Кайра эле ошо Трамптын айтканы боюнча 4 жума согуш уланат. 4 жуманын ичинде бүт маселелерди чечем дейт Трамп. Эми Трампка ишениш кыйын, анткени мен 24 сааттын ичинде Украина Орусия согушун токтотом деген. Бул баары мындай жалпысынан айтылган маалымат. Кээ бир маалыматтар боюнча бул согуш оңой эле түрдө 10 жылга чейин барып калышы ыктымал. 8ден 10 жылга чейин. Ушундай нерсе туугандар, бирок бул жерден албетте эгерде ресурстар боюнча карасак, ресурстар Ирандыкы азыраак. Эгерде ресурстарын алганга кайра крипто кошелёкторун жапса, ошол ксирдин мисалы үчүн Катардагы, Дубайдагы, эгерде толугу менен Кытайдан түшүп жаткан валютаны токтотсо, Бендерабасты колго алса, Ормуз булуңун жапса, анда Иранда күчү 2 жылга жетет, жок дегенде. Бирок анчалык узак убакытка жетпей калышы ыктымал. Ачарчылык башталышы ыктымал. Судандагыдай. Билесиңер, Суданда бүгүн аябай чоң согуш болуп жатат, жарандык согуш. Ошол сунна арабтар менен жана башка ошо африкалык мындай мурунку байыркы динге карманган адамдар менен аябай мындай кагылышып жатат Суданда. 12 миллиондой адам ачкаччылыкта, миңдеген күндө балдар, өспүрүмдөр өлүп атат Суданда. Бирок Судандын баары унутушту кайра. Баары эле азыр кайра ошол Иран, Израиль акш согушуна көңүл каралды. Жалпысынан эгерде алсак, бүт массалык маалымат каражаттар жөн эле истерика болуп атат. Дүйнө жүзүндө согушту түз эфирге айландырышты. Албетте Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш да унутулду. Мисалы үчүн, бүгүнкү ошол 4 күндүн ичинде атылган ракеталардын саны, эгерде жалпысынан санасак, Украинада бир күндө ошончо атылат. Украинада бир күндө атылат жана Украинада бул нерсе 4 жыл уланып жатат. Албетте Украинаны баары билбесе керек, азыр унутулуп эле калды. Ал жаңылыктар Зеленский ошол кайра Иранды, Израилди сынап, Израилге жеңиш каалап жатат. Жана Зеленский көбүнчө мындай канча эмне айтпаса деле баары маалыматтык мейкиндикте ал нерсе унутулуп жатат, каралбай жатат. Бирок Купянскийде, Покровскийде ошол Украинанын куралдуу күчтөрү контратакалар, контр чабуулдарды жасап, кээ бир аймактарды өзүнө кайтарып жатышат. Ошондой эле 300-400 ракетадан Орусия түнү сайын же болбосо ар бир 2 күндүн ичинде атып атат Украинаны карай. Аякта согуш тынбай эле да, мындай болуп жаткан, жакынкы чыгышта болуп жаткан нерселер мындай эле болуп калып атат да. Мисалы үчүн Орусия баллистикалык ракеталарды күндө колдонуп атат Украинага каршы. Ал эми мейли андай кетели, жакынкы чыгышта эмне болуп жатат? Негизи бири-бирине соккулар Иран 9дан 11 өлкөгө чейин соккуларды улантып жатат. АКШ жана Израиль Иранга соккуларды улантып жатат, андан сырткары дагы. Бул жолу жаңылыктардан алсак, Хезбалага кайра сокку башталды. Хезбала жана Ансарала үн катышты. Жана расмий түрдө билесиңер, ошо маалымат каражаттарына баары чыкса керек. Иран расмий түрдө жихад жарыялап жатат, ошо АКШ менен Израилге каршы. Албетте ракеталык соккулар колдонулуп жатат көп учурунда. Тегеран, Исфаханга ошо соккулар уланып жатат, ксирдин базаларына, аскер кампаларына. Жана көп учурда ушундай бул ар бир согушта ушундай нерсе болуп жатат. Кээ бир ракеталар, бомбалар тынч жарандардын имараттарына тийип атат, анткени аскердик имараттар жана ошо жарандык инфраструктура бирине жиш жайгашкан Иранда, Тегеранда. Атайын жасалганбы же акчанын жетишпестигиненби, кантсе да аскердик объектилер менен кошо бирге ошо жарандык инфраструктурада жок болуп атат, жөнөкөй жарандар өлүп атат да Тегеранда бүгүнкү күнү. Албетте Иран баллистикалык ракеталарды тынбай аттырып атат. Бирок тынбай дегенибиз менен көлөмү баары бир азыраак болуп жатат Украина менен Орусиянын ортосунда согуш салыштырсак. Гипер үндүү ракеталар менен дагы атып атат, Фаттах сыяктуу. Жана Израиль ошол Ливанда соккуларды кеңейте баштады. Иран болсо жаңылык дагы бир Сирияга ата баштады да ошо ракеталарды. Албетте жалпысынан 12 сааттын акыркы 12 сааттын ичинде ошол ачык маалыматтарды санасак, массалык маалымат каражаттарында тастыкталган деп эсептелинген маалымат боюнча 1200 ракета атылды. Ошо ар кайсы багыттарга Иран тарабынан ошо 1000дей ракета атылды деп ошо ксирдин пресс катчылыгынын өкүлчүлүгү айтып жатат. Ксирдин жаңы башчысы дайындалды, анын көз карашын карасаңар, массалык маалымат каражаттарда жазылып атат. Көз карашы аябай өлүмгө даяр адам окшойт, ошо дайындалгандан кийин жашоо менен коштошкон окшойт, анткени баары да күлүп атышат канча саат жашар экен деп. Ар кандай ошо серепчилер. Израилден ошо 35дей ар бир мындай толкун деп атат да, атуулардын тобу толкун деп аталат, үйүр деп аталып атат. Ошол бир толкунда 35ке чейин ракета атылып жатат Израилди карай.
Анан албетте Фаттах жана башка ракеталар так кээ бир учурда так деп атат, кээ бир учурда так эмес деп атат. Жарандык инфраструктурага да түшүп атат. Ошол Б2 бомбардировщиктер, истребительдер АКШ тарабынан, Израиль тарабынан колдонулуп жатат. Анан 7-8 өлкөнү алсак, кайсыга кайра соккулар уланып жаткан? Иранга негизде соккулар кетип атат, ушул АКШ менен Израилдики. Жана Хезбаллага, жана Йеменге баштады деп айтылып жатат кээ бир маалыматтар боюнча. Израиль ошол ирандык ракеталар Израилге түшүп атат, Ливанга түшүп атат. Ошол Бириккен Араб Эмираттарына Абу Даби ага түшүп атат, Бахрейн, Манама, ошол Борбор калаасы, Кувейтке түшүп атат, АКШнын базаларына, Доха, Катарга түшүп атат да. Анан албетте 8 өлкө Иран, Израиль, Ирак, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Бахрейн өзүнүн асман мейкиндигин жаап атат. Сирияда чектелген ушундай асман жабуулар башталды. Оманда дагы Султанат Оманда ошол аба каттоо токтотулду. Миңдеген рейстер токтотулду. Бүгүнкү күнү ошол миңдеген рейстердин өзүнүн дүйнөлүк экономикага тийгизген кедергиси ошо миллиард долларга барып калат ошол акыркы 4 күндүн ичинде. Анан албетте жапа чеккендер жана жоготуулар боюнча эгерде санасак, Ирандын маалыматы боюнча 201 киши набыт болду дейт, 747 киши жарадар болду дейт. Ошол Ирандын Кызыл жарым ай деген уюмунун маалыматы боюнча. Албетте 40тан ашык жогорку деңгээлдеги башчылары кисирдикке набыт болду деп айтылып жатат. Израилде 12 киши өлдү дейт. 120дан ашык ушундай жарадар болду деп расмий түрдө тастыктады Израиль өкмөтү. АКШда расмий түрдө 3 АКШнын аскери каза болду деп айтылып жатат. Кувейттен жана көптөгөн ошо жарадар болду деп айтылып жатат да. Ливанда 31 киши өлдү дейт. Израилдик соккулардан кийин ошо анын арасында тынч жарандар да бар. Ошо Хезбалланын да өкүлчүлүктөрү да бар. Иран албетте массалык маалымат каражаттарында жүздөгөн миңдеген америкалыктар өлдү деп маалыматты берип атышат, бирок тилекке каршы Иран тарабынан ошо аккаунттар жасаган роликтер көбүнчө да фейк чыгып атат да, ошо жасалма интеллект колдонулганы анык көрүнүп калып атат да, мындай кичине сапаты начараак болуп калып атат роликтердики. Биздин да жарандарыбызга түзмө түз тийди, билесиңер, биздин Кыргызстандын бай адамдардын 70% Дубайда бизнеси бар же мүлкү бар. Каттап турушат дайыма. Дубайга да, Туркияга да бирдей баалар. Дубайга эң арзан багыт Кыргызстан жарандары үчүн туристтик учууларга. Сауд Арабиясына умрага барып келип атышат, ажылыкка барып келип атышат кыргыздар. Ушул жерден дагы ушундай көп ушундай нерселер болду. Авиа каттамдар токтотулгандан кийин Сауд Арабиясында Мекка, Мединада ошо умрага баргандар кээрлер умрасы жокко чыгарылды, кээрлер ошо барган жерден калып калды да. Анан чыкканга кичине маселе болуп жатат. Кээрлер үлгүрдү. Мисалы үчүн Кыргыз мамлекетибиздин муфтий Абдулазиз Кары Закиров айтып жатат, ошо сабыр болгула, туркомпаниялар айткан эрежелерге баш ийгиле дейт. Эч бир мындай паника салып, ушундай чаң тополоң салбагыла дейт. Ким эгерде пландаштырса, жакын арада умраны кое тургула дейт. Анан албетте мамлекетибиз штаб түздү ошо кайтарганга, ошол жерден тыгылып калган биздин жарандарга кайра артка жол алганга жардам берип жатышат. Бүгүнкү күнү Кудай жалгап бир да кыргыз өлдү же жарадар болду деген маалымат жок расмий массалык маалымат каражаттарында. Дубайда ошо рейстер жокко чыгарылып, ошо биздин тышкы иштер министрлиги айтып атат, коопсуздук бүт колгон талаптарга баш ийгиле дейт. Ошо мамлекет айткан. Паника жок дейт, бирок акча азырынча жетиштүү, бирок 2-3-4 күндүн ичинде кээрлеринки акчалар түгөнөт деп айтылып жатат. Социалдык тармактарга да жазып атышат ошо биздин жарандар. Анан албетте бул ситуация тез өзгөрүп жатат, анан кандай болоору көрөбүз да. Бизнестагы бүт логистика, соода, кескин көлөмдөр ошо Бириккен Араб Эмираттары аркылуу жүрүп жаткан Кыргызстан жарандардыкы. Эми бул жерден абайлаш керек болот. Албетте бир четинен эгерде ушул согуш уланса, Ормуз булуңу жабылса, Баб-эль-Мандеб булугу да жабылса, ошол Ансарала менен иши бүтө элек Сауд Арабияныкы. Ошол ажылык токтотулат, жана соода басаңдайт ал тарапта. Бирок биз аркылуу соода күчөшүшү ыктымал Кытай Европанын ортосунда. Кытайдын стабилдүүлүгү бузулат, анткени Кытай 30-40% күйүүчү майларын Ормуз булуңу аркылуу Иран жана башка араб өлкөлөрүнөн алып турган. Азыр болсо ушул жерден да чоң маселе туулуп атат. Эми транспондерлер, баягы кемелерде орноштурулган радарлар көрсөтүп атат. Кемелер азырынча өтүп атат, бирок сейректене баштады да, басаңдай баштады. Бул нерсеге толук токтоп калса, албетте дүйнөлүк логистикага чоң сокку болот. Кытайдын экономикасы кыйрайт, сокку жейт. Анан албетте Кытайдын ичиндеги өзүнүн саясий стабилдүүлүгүнө да таасир этет бул нерсе. Биздин соодабызга да таасир этет. Бизге тескерисинче бүт ошол товарлар биз аркылуу өтүп баштайт. 90-80%га чейин өсөт. Ошон үчүн ишкерликте, логистикада ишкерлер болсо, азыр ушул багытты тез кармап алыш керек. Ошондо биздин мамлекет
кошумча акча табат, каражат табат. Бирок дүйнө жүзүндө инфляция тарайт. 2-3% инфляция тараса, товарлар кымбаттайт, бизде да кымбатташы ыктымал. Ушундай экономикалык кесепеттер болушу ыктымал да. Ошон үчүн бул жерге жакшы даярдык алышыбыз керек. Анан өндүрүш басаңдайт, ошо Перс булугунда, араб өлкөлөрүндө дагы дефицит пайда болот товарларга. Демек, эгер биздин өндүрүшчүлөргө бул дагы шанс, ошо өндүрүштү күчөтүп, анан согуш бүткөндө биздин товарлар кеңири жакшы сатылып калышы ыктымал ал тарапка. Ошон үчүн биз да ушундай камданып кайра күнү түнү иштешибиз керек окшойт, уктабай. Эми айла жок да, бул тарыхый мүмкүнчүлүк. Өлкөбүзгө кошумча каражат алып, өлкөбүздү андан ары өнүккөнгө мүмкүнчүлүктү түзөт бул нерсе. Бирок жалпы стабилдүүлүк да кыйрайт. Албетте бизге качкындар келет, инвестиция кылат, акчасын жайгаштырат, ошентип биздин баягы кыймылсыз мүлктүн бааларын дагы өстүрүшөт. Аренданы да, ошол ижараны да өстүрүшөт аябай. Анан албетте ушул жерден ушуга да даяр туруш керек. Кээ бир учурларда ниети жакшы адамдар да келиши ыктымал, баягы бизнесмендер, инвесторлор акчасы менен качып келиши ыктымал. Ниети жаман адамдар да келиши ыктымал бул жерден. Ошо бири-бири менен согушуп, биздин территориясында теракттарды уюштуруп, ар кандай нерселер жасашы ыктымал да. Ошон үчүн бул коопсуздук күчөтүлүш керек. Сырткы биздин коопсуздук кызматкерлерибиз аябай катуу иштеш керек окшойт. Анткени бул жерден ушундай нерсе башталып жатат. Албетте Трамп деген өзүнүн Эпштейн иштеринен алаксытты окшойт дүйнө жүзүн, бирок унутпагыла, Трамп деген кичинекей кыздарга асылса, же болбосо ошол Эпштейндин клиенттери кичинекей кыздар балдарды зордуктаса, Иранда мисалы үчүн ошол эле 8 жаштан баштап ошо аял алууга, жаш кыздарды аял алууга мыйзамдаштырылган болчу бир кездерде. Ошон үчүн экөөнүн тең айырманы көрбөйм. Мисалы үчүн, эгер сиздер да комментарийлерди жазасыздар, кээ бир менин көрүүчүлөрүм, ушул абалга сиздердин жеке пикириңер кандай деп. Мен деген Иран боюнча акыркы 4 жылдын ичинде аябай көп видео чыгардым. Ошо Иранга мен үчүн көп деген бул деген 20га барып калат окшойт. 20 роликке ошону каналымдан тапсаңар болот. Иран бул шиилик мамлекет. Иран бир кездерде ошо Тажикстан менен түшүнбөстүктөр болуп атканда бизде Тажикстанга жардам берген. Ошол дрон заводун салып бергенге аракет кылган. Жана ошо биздин эле Чубак ажы айткан ошол раматтылык сөздөр бар. Шияларга көз караш түз эмес, ошо мусулмандар, сунна мусулмандарына. Бирок дагы бир нерсени айтыш керек. Дүйнө жүзүндө мен бир да мамлекет көрө элекмин, конституциясында башка бир өлкөнү жок кылабыз же болбосо согуш болот деген сөздөр жазылган. Баарында коргоо министрликтери болчу, баарында коргонобуз деп болчу. Азыр ошо Иранда эле конституциясында жана ошол конституциянын тегерегиндеги конституциялык мыйзамдарында, стратегияларында жазылган болчу. Биз Израилди жок кылабыз, дүйнө жүзүнөн сүрөбүз, АКШ менен жихад кылабыз деген сөздөр жазылган болчу да. Анан мисалы үчүн ошо кээ бир коммунисттик өлкөлөрдө да ошондой нерсе бар болчу, империалисттик өлкөлөр менен согушабыз, революция кылабыз деген. Анын ичинде Куба, Венесуэла бар болсо керек. Албетте азыркы ошо Колумбияда жана ошо Бразилияда коммунисттик кыймылдар бар. Алардын да стратегиялык документтерде ушундай нерселер жазылган. Дүйнөлүк капитализм менен согушабыз, революция отун жандырабыз, дүйнө жүзүн канга қан ичиребиз, кан жалатабыз. Ушундай нерселер бар да. Анан албетте бирок мамлекеттик түзүм расмий түрдө ошо бир гана Ирандыкынан көргөм документтерден стратегиялык. Израилди кырабыз, АКШны кырабыз деген. Анан ошондуктан ойлойм, бул деген мындай жакшы эмес көрүнүш. АКШдагы акыркы жылдары Трамп экинчи президенттигине келгенде дагы мисалы үчүн коргонуу министрлигин согуш министрлигине ребренд кылды, мындай атын өзгөрттү. Эми Америка Кошмо Штаттары да ошо Иранга окшош согуштарды уюштурмакчы болду. Түзмө-түз ошондой түзүмүн ушуну атагандан кийин. Ошон үчүн туугандар, карасак, мен үчүн бүт империалисттик өлкөлөр, мындай күч колдонуп башка өлкөгө басмырлоо жасаган өлкөлөр түз эмес да. Биздин өлкөгө булар баары зыян, бирдей көрөм да. Бирок мен айтарым, Иран ушуну көрмөк демекчимин да. Анткени эгерде сен өзүңдүн мамлекетиңдин мыйзамдарына башка кайсы бир элди жоготом, кырам деп жаза берсең, жөт болобу, АКШ болобу, ким болот, же башка ушундай мусулман эли болобу, анда кесепетин көрмөксүң. Ушул нерсе кесепети болду да. Анткени бул деген эгерде стратегиялык документке сен башка бир өлкөнү билип аланча түкүнчө кылам деп жазсаң, аскердик түрдө, бул деген эл аралык укукта согушту жарыялоо, түзмө-түз. Согушту жарыялоо бул эмнени билдирет? Демек, сен ошо каршы чыккан өлкөлөр сага да согушту жарыялаганга толук укугу бар. Ошондуктан Иран өзүнө ушундай тагдырды жазды да, шейит кетем де, шиялар шейит кетем деген ушундай жазды окшойт, тагдырды. Анткени стратегиялык документтерге ушуну жазгандан кийин мунун баары бүтүлмөк да. Ошон үчүн алдын ала бүт эксперттер санап, кимде канча акча бар, кимде канча курал бар, кандай инновациялар жасалган, алдын ала согуштардын календарин түзүп коюшкан. 25-жылы Иран менен согуш болмок, 27-жылга чейин уланган. Ошо 27 жыл Кытай менен согуш болмок, ушундай расписание боюнча. Ушундай расписание бар туугандар, ал боюнча да видео чыгаргам, менде бар. Ошол расписание менен кетип баратат дүйнө жүзү. Украина менен Орусиянын ортосундагы согуштагы ал расписаниеде бар болчу, бирок план боюнча Украина багыныш керек болчу. Украина багынбай атат, негедир. Аябай кырандык көрсөтүп.
ошондуктан бул жерден пландар сына баштады. Бирок Иран менен кургакчылык боюнча согуштан АКШ жеңилет 100%. Ошон үчүн булар стратегиялык соккулар менен гана мындай иштеп турушат. Жана декапитация деген саясатын жасап жатышат. Декапитация бул деген башчыларын кыруу. Бирок Иранда фанатиктер көп, 2 миллионго чейин ошо Каджар султанатынан калган Азербайжан улутундагы мындай канын генетикасын карасак, бирок шиялык диндеги ушундай түзүмдөр бар, ксир бар. Ошон үчүн ошо түзүмдүн 2 миллион адамды кырыш керек да, ошо Иранды толугу менен жеңиш үчүн. Же болбосо Ирандын ичинен революция болуп, парстар бийликти колуна алып, бирок парстар аздык кылат, көбүнчө ошо кайра эле түрк азербайжандар да, ошо азербайжандар кайра бийликти колуна алып, жаңы демократикалык мусулманчылык режимди түзсө, светтик режим түзсө, анда согуш токтомок. Бирок азыр баягы 50-60 миң жаш балдарды кырышты, ошо Ирандын ксир расмий өкмөтү протесттерге катышкан. Мындан калып калгандар булар тынччылыкты сүйгөн назик гүлдөр окшойт да, ошон үчүн алар ички Иранда революцияны кыла алышпайт. Ошон үчүн азыр ушундай пир жеңиши мындай болуп калат. Бул деген эмне? Жеңишке жетиш өтө кыйын да. Ошон үчүн бүт прогноздор боюнча бул согуш узакка чейин уланып кетиши ыктымал болуп жатат да. Албетте сүйлөшүүлөр болот, бирок система ушундай түзүлгөн, туугандар бунун согуш оңой менен бүтпөйт. Буну бүтүрүш үчүн накта түрдө күчтүү, кандуу, масштабтуу экинчи дүйнөлүк согушка окшош согуш керек. Иран азыр тегеректеги өлкөлөргө сокку кылгандан кийин ошондой согушту жакындатты. Анткени азыр парадокс болот. Ошол туугандар Иранга жүрөк ооругандарга өзгөчө айтып кетерим. Суннадагы араб өлкөлөр ошол Ирандын жихадына каршы жихад жарыялашы ыктымал азыр. Анан ошол бүт араб өлкөлөр, мусулман араб өлкөлөр, анын ичинде Сауд Арабия, Мекке турган жана Бириккен Араб Эмираттар Израиль менен АКШнын коалициясына кошулабыз деген ниетин айта башташты. Демек, булар деген аларга кошулуп, чогулуп, тегеректеги бүт өлкөлөр чогулуп, Кытай менен Орусия эгерде Иранды колдосо, ошол калган 7-8-11 араб өлкөсү, анын ичинде Шам өлкөсү бар, Сирия, анын ичинде Афганистан да жүрөт. Баары анын ичинде керек болсо Пакистан да жүрөт да. Пакистан ошо чегарада, жалпы чегарасы бар Иран менен. Чогулуп туруп Иранга кол салышы ыктымал азыркы кез тапта. Анан кургакчылык операция көбүнчө ошол өлкөлөр өткөрүшү ыктымал. Авиация дагы эле ошол Израиль менен АКШдан камсыздандырылат да. Ошондой нерсе болуп жатат. Албетте химиялык да заттар колдонушу ыктымал, бул жерде жарым-жартылай ядердик курал колдонулушу ыктымал. Баары ошого барат. Ошондуктан бул абалда биз күн түн иштесек, экономикабызды, армиябызды көтөрсөк, биз байыйбыз. Бирок тынччылык болбойт да, коопсуздукта маселеси жаралат. Аябай катуу бузулат коопсуздук дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн ушундай нерсеге келдик. Туугандар карап туралы, байкап туралы, кандай эмне болот эгерде кандайдыр бир ичинде реформа болуп кетсе, ксирдин ичинде, анда өзүнүн бийлигин сактап, жумшагыраак режимге өтүп, санкциялардан арылып, өзгөрүп кетиши ыктымал, тынччылык болушу ыктымал. Же болбосо тескерисинче аябай катуу дүйнөлүк ушундай согуш, көп жылга түтөй турчу, мындай улана турчу согуш болуп кетиши мүмкүн да. Көрөлү туугандар, силер пикириңерди комментарийлерге жазгыла, эмне деп ойлоп атасыздар? Менин жеке позициям бул калыстык. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду. Кесипкөй саясаттануучумун жана экономистмин. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.